Umar radıyallahu anhu eng çoğun imperiyanın İslam halifatının jetekçisi. Al jetektеген imperiyanın aldında azırkı bizdin Kırgızstanыбыз kiçinekey bir ayılga teң bolup kalat. Uşul ayılga teң bolgon başçılardın jaşoosу Umardın jaşoosuna salıştırmalуу kanday? Je bolboso eldin jaşoosuna salıştırmalуу kanday? Basma sözde jarıyalangan statistikadan misal keltirебиz. Kırgızstandın sırtqa bolgon qarızı 3 milyar 102 milyon dollar deydi. Bizdin beyliktegiler deydi, eldin akçaсын kim kövrü korotot dep biri-birinin ozup oyun oynayotganday ta'sir kaltırat dep жазылчат. 2014-жылы Prezidentibizdi uçak menen ar өлkөгө алып барыш үчүн 55 milyon сом каралыптыр бюджеттен. Bir prezident üçün Kırgızstanda 3 kileygen rezidensiya. Biri Alarçada, biri Köl'dü, biri Oş'ta. Barım koşkonda bu 3 rezidensiya satıp alууlar üçün деген шылтоо менен 2013-жылы 73 milyon сом коротуптур. Бул акчаларды аябай керек нерсеге жумшады дейсиңерби? Официанттар үчүн эле 4 milyon сомдон ашык акча коротулган. Президенттин иш башкармалыгы bir жылда 1 milyar сомду коротот экен. Анан кантип биз карызга батпайбыз деп bir kүйгөн эксперт жазып атат. Umar radıyallahu anhu özünчө күлүк ат минген эмес. Ошол мезгилде көбүрө качыр минген адат болгон. Качыр деген жаныбарды билесиңер. Ат менен эшектин аргымдалгандан туулган жаныбар. Ошону миниш адат болгон. Умар дагы качыр минип жүргөн көбүнчө. Ал эми дейт азыркы мамлекет башчыны тейлеген 2 самолет, 1 вертолет дейт. Бирөөсү 6 milyon 800 ming dollar эсептеп чыгып атышат. Кортежде коштоп жүргөн унааларын тизмектеп берейин деп унааларды маркаларына чейин жазыптыр. Биз окуп отурбайлы BMW, Mercedes, Benz, Lexus, дагы Lexus, Chevrolet деген машинелерди 140 ming бирөөсү 155 ming dollar, biriisi 125 ming dollar, biriisi 35 ming dollar, biriisi 70 ming dollar, bardığın koşkonda 225 ming dollar kortej üçün sarkılınat. Murunku жылы резиденцияга arak satıp alganga 1 milyon 380 ming сом sarf kılınıptır. Dep malumat karajаттары дагы мунун темасын 5 маал намаз окуган президенттин резиденциясы арак сатып алганга 1 milyon 380 ming сом сарптаптыр деп жазып чыгышты. Бул эми басма сөздүн жарыялары. Эми эмне үчүн бизди ошол ислам тарыхынан азыр ажыратканга аракет болуп атат. Эмне үчүн салафтар дей бербегиле дейт. Мына себеп. Салафтар болсо, мамлекет башчыдагы салафтардай болсо жаманбы? Жупуну болсо, жөнөкөй болсо, ашыкча коромжуларды кылбаса, мунун эмнеси жаман? Мына ушул тарых, Умардын үлгүсү, Египеттин валисинин үлгүсү, булар эмне? Булар салафтарда. Ушул тарыхтардан ажыратыш үчүн салаф коркунучу деген жок нерсени дүңгүрөтүп, шишитип жайып атышат. Ушул шылтоо менен каяктагы жок шылтоолор менен. Мына эми эч ким салаф дегенге коркуп калды. Салаф деп айтышпайт.
Alımlar kitap kotorsa salaf degen жерlerin kotorup ketip atышат. Ойлогула. Эмне? Өзүнүн тарыхынан ажыратып коюп атат. Өзүнүн тамырынан ажыратып коюп атат. Салаф жок болсо ислам жок деген сөз. Эгер салафка негизделбеген ислам, бул ислам эмес түгеле. Тегеле ислам эмес ал. Ошондуктан биз үлгүнү биздин башчылар дагы, букаралар дагы, жөнөкөй адам дагы салафтардай болсо деп үмүт кылабыз, арзу кылабыз. Самайбыз ошондой болушун. Вакиди риваят кылат. Ачарчылык жылы Мадинага күн сайын мамлекеттин чар тарабынан адамдар агып келишет эле. Умар разияллаху анху алар үчүн чоң казандарды астырып, дасторкон жайып, мамлекеттин казынасынан тамак аш таратчу. Бир күнү мен анын биз менен кечки тамак жегендердин эсебин бергиле дегенин уктум. Өзү дагы келгендер менен отуруп тамактанчу. Эсептеп көрүшсө ошол күнү Умар менен бир дасторкондо 7000 адам тамактаныптыр. Кечки тамактанып бүткөндө Умардын буйругу менен келе албай калган кара картаңдарга деп, оорулууларга деп, жаш балдарга деп дагы 40 000 кишилик тамак ашты төөлөргө жүктөп шаардын сыртына чейин узатып коюшту. Ачарчылык жылдары. Ошентип ачарчылык жылдары Умардын казандары күн сайын кайнап турду. Күн сайын миңдеген адамдар Мединага келип, халифа менен катар отуруп тамактанып, үйлөрүнө дагы тамак аш алып кетип жатышты. Бир күнү бул адат токтоп калды. Казандар чоң казандар чоң очокторго асылбай калды. Анткени мамлекеттин казынасы түгөндү эле. Умар разияллаху анху казынадагы акчанын бардыгын атчылаңач бейбечара букараларды тамактандыруу үчүн сарп кылып коюп, казына каңгырап бош болуп калды эле. Ибн Касир өзүнүн Тарих деген китебинде жазат. Бир күнү Умар өзүнүн адатынча көчө айланганы чыкты. Умардын адаты бар эле разияллаху анху өзүн таанытпастан бетин урап алабы, кандай таанытпагандын кандай айласын кылат, өзүн таанытпастан көчөлөргө чыгып, түндөрү өзүн таанытпай элге аралашып, элдин акыбалын билип, мамлекетте кандай кабарлар экенин өз көзү менен көрүп билип жүрүштү адат кылган. Бир күнү көчө айланганы чыкты, адамдар ачарчылыктан ушунчалык азап чеккенден улам көчөдө күлгөн адамды көргөн жок. Умар дагы эч бир күлгөн адамды жолуктурбады. Дагы бир таң калганы, мурун адамдар тааныгандар андан кээ бирөөлөр таанып калса муктаждыктарын сурап калышат эле. Бул күнү эч ким эч нерсе сурабады. Адамдардын мындай абалынан таң калып, себебин сурады эле, адамдар мындай жооп беришти. Адамдар бири-биринен сурай берип чарчады. Эч кимде эч нерсе калбаганын бардыгы билип калышты. Ошондуктан маанайлар чөгүнкү бири-бири менен сүйлөшкүсү да келбейт, сурагысы да келбейт, азил, тамаша, күлкү деген нерселердин токтогону качат. Бул жооптон Умар разияллаху анху аябай жаман акыбалда калды. Ар бир адам өзү үчүн өзү жооп берет, же болбосо үй бүлөсү үчүн гана жооп берет. А бирок бүтүн мамлекет үчүн ким жооп берет? Умар жооп берет. Бүтүн мамлекеттин кайгысы Умардын мойнунда эле. Эми эмне кылыш керек? Бул адамдарга кандай жардам бериш керек? Кантип көңүлүн көтөрүш керек? Казына бош турса. Өзү дагы канча жылдардан бери каранам менен жашап келе жатат. Өзү дагы арыктап, ыраңы кара тартып калган. Ар бир адамдын кайгысын өзү тартат азыр эле айткандай, же үй бүлөсү үчүн кайгырат, а бирок мамлекеттеги ар бир адамдын кайгысы Умардын жүрөгү аркылуу өтөт эле. Умар разияллаху анху адамдардын жүзүнө күлкүнү кайтаруу үчүн колунан келген бардык ишти жасады.
эми арга түгөндү. Адамдарга эми сабыр кылгыла, каниет кылгыла деп насаат айтыш ашыкча эле. Эми эмне кылсын? Абу Визза ас-Саади атасынан риваят кылат. Bir күнү Умар разияллаху анху адамдар менен мусаллага чыкты. Мусалла дегени Мадинанын сыртындагы чоң бир майдан. Эки айт намазын ошол мусаллада окулат эле. Мусалла дегени намаз окулчу жер дегени. Ошол жерге чыгып Аллахтан жамгыр сурап дуа кылды. Ал Аллахтын алдында өзүн ушунчалык бечара тутуп, "О Аллахым, күнөөлөрүмдү кечир" деп көп дуа кылды. Ар бир дуасынан кийин бул жакта турган мен ичимен ушул акыркысы болсо керек деп эсептей берип чарчадым. Умар разияллаху анху ушунчалык таквасы менен, ушунчалык адилети менен Аллахка эмне деп жалбарып атат? Күнөөлөрүмдү кечир деп атат. Бир айткан жок, эки айткан жок. Бер жактагы адам айтат, мен эсептей берип чарчап калдым. Ар бир кечирим сурап Аллахка дуа кылганда ушул акыркысы болсо керек деп эсептеп чарчадым. Кийин адамдарды таквага чакырып мындай деди: Ар бир адам өзү менен Аллахтын арасын оңдосун. Аллахтан таква кылсын. Эч кимибиздин бири-бирибизден жашырган нерсебиз жок. Мен силер менен сыналдым, силер мен менен сыналдыңар. Силер менден ачууланбадыңар, мен силерден ачууланбадым. Балким бардыгыбызды Аллахтын ачуусу урап алгандыр. Келгиле, бардыгыбыз чогуу Аллахка дуа кылайлы. Аллах биздин жүрөгүбүздү оңдосун, бизге ырайым кылсын, бизден балени көтөрсүн. Келгиле бардыгыбыз Аллахка жалбарып, күнөөлөрүбүздү кечирим сурап дуа кылайлы. Ошол күнү Умар кечке чейин колун бийик көтөрүп Аллахка жалбарып, ыйлап дуа кылды. Аны ээрчип адамдар дагы кечке жалбарып, ыйлап дуа кылышты. Аллах Таала сүйүктүү оолуя пендесинин, муктаж пенделеринин дуасын кабыл алып, аларды өз ырайым рахматы менен ороду. Жамгырларды жиберди. Караңгылыктын артынан жарык күндөр келди, оор күндөрдүн артынан жеңил күндөр келди. Аллах Таала таква, сабырдуу жана ибадаткөй пенделерине асман жерден береке эшиктерин ачып жиберди. Ошол күндөрдүн тарыхын эскерген Аслам деген сахаба мындай дейт: Эгер Аллах Таала ачарчылыкты көтөрбөгөндө, Умар разияллаху анху мусулмандардын абалына кайгыра берип өлүп калса керек деп ойлочубуз. Ырайымдуу пайгамбардын ырайымдуу халифасы Умар разияллаху анхудан Аллах разы болсун. Дагы бир Умар разияллаху анхунун жашоосунан бир үзүндү. İmam Ahmad özünün Al-Fazail, Faziletler деген китебинде Zayd bin Aslam'dan, жана Умар разияллаху анху менен чогуу жүрөт го Аслам деген киши. Ошонун баласынан риваят кылынып атат. Ал атам айтты деп риваят кылып атат. Демек Аслам мындай деп айткан: Bir күнү түн ичинде Умар менен Харра Ваким тарапка бардык. Умар разияллаху анху адаттагыдай өзүн танытпай элдин абалынан кабар алганы чыккан эле. Бир дөбөнүн үстүнө жеткенде этектен жылтылдаган от көрүндү. Ошондо Умар: "О Аслам, түн караңгысы менен суукта адамдар жол таппай калышкан окшойт. Жүр, кабар алып келели." Биз от күйгөн жерге чуркап жетип бардык. Карасак, ал айыл четиндеги бир коро экен. Коронун ичинде кемпир очокко асылган казандын астына от жагып, тегерегинде бир канча жаш балдар ыйлап турушуптур. Кез менен кемпир аларга карап: "Бир аз сабыр кылгыла чырактарым, азыр пышып калат" деп коет. Умар алысырактан салам берди. Нур ээлерине Аллахтын саламы болсун. Эмне үчүн от ээлерине деген жок? Анткени сахабалар сөздөрүндө дагы ширкке окшоп калыштан сактанган.
ot eyleri dese bul ot eyleri kim? Ot eyleri Zarduş deyler da. Ot parastar. Oşoga okşop kalbasın dep nur eylerine Allah'ın salamı bolsun dep salam berdi. Sağa daga Allah'ın salamı bolsun joloçu. Sizlerge jakın barsam bolabu. Jakşılık menen bolsa kel, bolbosa jolungdan kalba. Emne kılıp durasız bul jerde? Tün jana soğuk menen alp uruşup. Baldar emnege ilap jatışat. Emnege ilamagı lağaç kaçılıktan. Kazanda kaynap turgan tamak mı? Kaydağı tamak, karanday su. Anda emnege kaynatıp jatas. Baldarda alaksıtığının ele amalı. Al baykuşlar tamak bışat dep kütüp, ilay uhtap kalışat. Men umardı Allah'a koydum. Adamdın jan dünyasını titretip jibere turgan bul sözlerden umardın kanday avalda kalganın ayta albayım deydi aslam. Al jer tiktegen boydan bir sağma un çıkpay kaldı. Anan akırın gana Umar sizin avalыңızды kaydan bilsin dedi. Al bizdin başçımız, bürok avalımızdan bekabar. Padişa degen her bir bukaranın avalından kavardar bolup duruşu zarıl. Umardın sazayın Allah bersin. Umar mağa karap kettik dedi de çurkagan boydan jönedi. Men anın артынан çurkap bara jatam. Et jerde toktabay tup tuura un saktala turgan kampaga keldi. Karavulчуга özün tanıtıp eşikti açtırgandan keyin bir kap undu jelkesine kötürüp koluna bir kumara may aldı. Men anda o momundardın amiri keliniz men kötüreyin dedim. Oşonda al magan narazılık nazarı menen karap ey jetim kıyamatta menin künölerimdi sen kötörösüңbü dedi. Keyin janaşa basıp kettik. Kempirdin korosuna jetip jelkesindeki undu düşürdü. Anan kempirdin kolundan işin alıp maga beriңiz men jasayın dep kazanga may un salıp atala jasay başladı. Men anın ahvalın tаңыркаган boydan çetten karap durdum. Al kүйpölөктөp кээде колумдагы чөмүч менен казанды аралаштырып, кээде эңкейе коюп басаңдап калган жалынды үйлөгөндө сакалдарынын арасынан бургалактап түтүн чыгар эле. Ушинтип жүдөп отуруп акыры тамакты бышырды. Казанды очоктон чыгарып кемпирге сиз тамакты куюңуз, мен балдарды тамактандыра берейин деди. Ошентип кемпир экөө балдарды тойдурушту. Кийин кемпир Умарга карап мындай дейт: Allah seni beyişi menen sыйласын. Халифалыкка Умарга караганда сен татыктуу киши экенсиң. Умарга да жаман ойлобоңуз деп жооп берди Умар. Ошентип ордубуздан козголдук. Бирок алысыраак жерге барганда Умар артка кылчайып кемпирдин короосуна карап туруп калды. Мен анын жан дүйнөсүндө эмнелер козголгонун айтып бере албаймын. Качан гана балдардын бейпил уйкуга кеткенин көргөндө мага кайрылып: "О аслам, балдарды ачкачылык эле уктатпаган экен көрсө, мен ушуну гана көрөйүн деген элем. Мына эми кеттик" деди. Бул окуялар болгондо адам укугу дегендин атын дагы жытын дагы билбейт эле. Дүйнөнүн эч бир мамлекетинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам, жетимдерге жардам берүүчү уюмдар деген нерселер түзүлгөн эмес эле. Жогорудагы окуялардан көрүнүп тургандай, адам укугу, эне менен баланы коргоо сыяктуу укуктук, социалдык баалуулуктардын пайдубалын Аллахтын өзүнөн таалим алган улук пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана анын улук сахабалары салафус салихиндер коюшкан. Алардын бардыгынан Аллах разы болсун. Ва саллаллаху таала алейхи ва ала алихи ва сахби ажмаин. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.